Карышкыр менен түлкү. Элдик жомок. Түлкү курсагы кынжыйып, ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чубуруп жакын барды. Куу түлкү абайлап карап, куйруктун астында капканды байкап калды. Кетейин десе, май куйруктан көңүлүн үзө албайт. А куйрукту сугунайын десе, капканга түшөт. Алыс узап кетпей, айланчыктап жүрө берет. Аңгыча тиги дөбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой таң азандан бери ачка араң басып келе жатыптыр. Түлкү калп эле жагынып: досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акыбалың начар го. Сага койдун куйругун жедирип, бир тойгузайын деп келер жолуңду күтүп отурам дейт. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Түлкү капкан үстүндө куйрукту көрсөтүп, март беришем болуп: ала кой досум, сенин ачка жер кезип жүргөнүңдү сезгем деп жатты. Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап куйрукка жетип дагы ойлоно калды. Түлкү досум, өзүң эмнеге жебей турасың? Досум, бергенди жей бербейсиңби? Азыр Рамазан айы, мен орозомун. Мага көңүл бөлбөй эле жей береме? Дейт түлкү жойпуланып. Аңкоо карышкыр куйрукту жетип диштегенде капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп каңкылдап жиберди. Оозундагы куйрук 3-4 кадам алыс учуп кетти. Түлкү өзү ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырдын маңдайына отуруп алып, жат бөрөк айке жабышып, капкан менен кабышып, эртең эрте ушу жерден ээси менен табышып деп курсам болуп олжосун жей баштады.